Токой арасында жайгашкан бул үйдө эч ким жашабагандай бекен. Бирок бул сыртынан бир караганда гана. Ал эми ичинде болсо Бикрон жашайт. Бул жерде анын лабораториясы дагы бар. Бүтті. Даяр болду. Эми мен адамзатын чөгөлөтөм. Эмне калдыратып атасыңар? Жок. Жок, шайтан алгырдык Микрон. Бул эмне кылганың? Бул жерде биздин башкы каармандарыбыз Азим, Адеми жана Токо жашайт. Бул Адеми. Ал досторуна келди. Азим, Токо. Азим, Токо. Силер бу жердесиңер. Кырын. Адеми, бул сенби? Оба да, силер эмне кылып жатасыңар? Биз бактын үстүнө үй курганы жатабыз. Муну Азим ойлоп тапты. Биз дайыма бир жерде чогулуп туралык дебедик беле? Ушул үйдө чогулабыз. Азим, бирок сен өзүңдүн жаңа ачылыштарыңды жасай турган жерде чогулуп турабыз дебедиң беле? Абактын үстүндөгү үйүбүздө өзүбүздүн лабораториябыз болбойт деп ким айтты? Сонун идея экен. Мен да силерге жардам берем. Жарайт. Сен? Мен үйдү коздойм. Биздин үй аябай кооз үй болот. Ой! Мунун баарын эмне кыласыз? Биз балдар менен үй куралы деп чечтик. Бактын үстүнө. Муна сага кое тур, тамак салып берейин. Курсаң арачып калса дагы. Рахмат, апа. Биз бала кезде Мен кеттим. Жок, бул бак жарабайт. Тигил бакчы. Жок, ал дагы жарабайт. Көтөрө албайт. Биздин үйдүн конструкциясына могул бак ылайыктуу экен. Оба, ушул бак үйүбүздү көтөрө алат. Эң сонун үйүбүздү куруп баштайлы. эмне бул жерге тизилип алгансыңар? Же дагы бир нерсени талкаладыңарбы? Кожоюн, вирус даяр болду. Анан баятан бери эмне айтпайсыңар? Баргыла да
Жакынкы үйгө чачып келгиле. Жөнөгүлө. Канча адамга вирус жугат экен көрөлү.